Өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгар мукты өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев кызматтан кетти. Билдирүүгө караганда ал өкмөт башчынын атына арыз жазып, ага Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Сатыбалдиевдин иштен кетишинин себеби айтылган жок. Эске салсак, Кыянбек Сатыбалдиев аталган кызматты 2016-жылдын октябрь айынан бери аркалап келген. Ал эми анын ордуна Нурболот Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгар мукты өкүлү болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Буга чейин ал өзгөчө кырдаалдар министри кызматын аркалап келген. Ички иштер министрлигинин банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жасалма акчаларды алып жүргөн 2 жаранды колго түшүрдү. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Такталгандай 2 жаран 2000 сомдук купюралардагы жасалма акчаларды алып жүрүшкөн. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн жалпысынан 2000 сом купюрасындагы 50 дана жасалма акча алынган. Факты боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул кылмышка тиешеси бар дагы башка чектөөлөрдү аныктоо аракети жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандар жоопкерчиликке тартылат. Акыркы убактарда WhatsApp мессенжеринде жана башка социалдык тармактар аркылуу кылмыш жасалгандыгы тууралуу жалган маалыматтарды жайылткан учурлар көп кездешүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кылмыш жасалгандыгы жөнүндөгү жалган маалымат тараткандар Жазык кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар болсо ички иштер органдарына 102 кызматы аркылуу маалымдап коюуну суранат. Быйыл 2020-жылы өтүүчү Кыргызстандын Орусиядагы жылы иш-чарасынын алкагында Кыргызстандын Орусиядагы жарандары үчүн миграциялык мунапс берүү суралды. Мындай өтүнүштү Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андре Руденко менен жолугушуусунда айтты. Жолугушуу Жекшенкуловдун демилгеси менен уюштурулган. Анда тараптар Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Орусияга боло турган иш сапарын талкуулашкан. Мындан тышкары Кыргызстандын жана Орусиянын кайчылаш жылынын чоң театрдагы салтанаттуу ачылышы иш-чаралары талкууланган. Манас аэропортунда Кытайда жайылып жаткан коронавирус илдетине байланыштуу Үрүмчүдөн учуп келген адамдарды санитардык карантиндик көзөмөл пункттун адистери текшерүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымында 23 январдан 1 февралга чейин Үрүмчү-Бишкек-Үрүмчү каттамы Кытайдагы жаңы жыл майрамына байланыштуу убактылуу токтойт. Белгилей кетсек, декабрь айынын аягында Кытай бийлиги Ухан шаарында өпкө оорусунун күчөшү тууралуу айтып чыккан. Бүгүнкү күндө аталган вирус Кытай мамлекетинен тышкарыда жайылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан тараган коронавирустун пайда болушун жана аны менен күрөшүү жолдорун табуу үчүн чакырык таштады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бири 23 жаштагы Арман Каркешишян Шанхайдан учуп келген жана Санкт-Петербургка Красноярск менен Москва аркылуу учкан. Ал учактан түшкөн кезде денесинин табы 38 градуска чейин көтөрүлүп турган, андыктан аны ошол жерден эле ооруканага алып кетишкен. Маалыматтарга караганда бул вирус дем алуу органдары аркылуу жыгат жана адамдан адамга өтөт. Адистердин айтымында жаңы илдетке даба болчу дары жасап чыгарууга кеминде жарым жылдай убакыт кетиши мүмкүн. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемия жарыяланышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытай бийлигинин жугуштуу вирустун жайылып кетпеши үчүн жасап жаткан аракеттерин жогору баалоодо. Кытай бийлиги оорунун очогу болгон Ухандан адамдарды чыгарбоону чечкен. 22 январдан тартып бардык каттамдар анда токтотулган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн 23 январ күнү вируска байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалын жарыялоо маселесин карайт. Эгер ошондой чечим кабыл алынса, бул акыркы 10 жылдыктагы 6-чы эл аралык маанидеги чукул кырдаал болот. Буга чейин Эбола жана Зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. 2002-2003 жылдары Кытайдын түштүгүндө жайылган SARS вирусу 50 миллиард доллар чыгашага алып келген. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 17ге жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо мекемеси коронавирусту 450дөн ашык адам жугузуп алганын кабарлады. Жана жарандарды илдет биринчи катталган Ухан шаарына барбоого чакырды. Вирусту жуктуруп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Таиландда да катталды.
Сирияда Орусия баштаган күчтөрдүн аба соккусунан бери дегенде 40 адам ажал тапты. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги куткаруучуларга жана бул окуяга күбө болгондорго шилтеме кылып жазды. Өлкөнүн түндүк батышында чабуулдан кооптонуп 350 миңдей адам үй жайын таштап качкан. Өткөн айдын ортосунда Сирияда президент Башар Асаддын армиясы Идлибке сокку урууну жанданткан. Бул Эфрат дарыясынын чыгышын көздөй кеткен сириялык оппозиция көзөмөлдөгөн акыркы аймак болчу. Өкмөтчүл күчтөр Марат Аль-Нуман шаарын алууга көздөп жатат жана Асаддын армиясы ага жетерине 5 гана чакырым калганы айтылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Сирия бийлигин жана анын өнөктөштөрү Орусия менен Иранды чабуулду токтотууга чакырган. Москва менен Анкаранын ортосундагы макулдашууга ылайык Идлибте ок атылбашы керек болчу. Эки тарап тең чабуулга оппозицияны күнөөлөгөн. Please, the show light.